Айжамал бул үйгө келин болуп келгенде жүрөгү толо үмүт эле. Күйөөсү Азамат Токто ишке берилип кеткен адам болсо да, ал аны чын дилден сүйгөн. Башында баары жакшы болчу. Таңкы чай, кечки күлкү, майда тамашалар, үй жылуу эле. Бирок убакыт өткөн сайын ошол жылуулук акырындап муздай баштады. Азамат иштен баш көтөрбөй калды. Күн сайын кеч келет, кээде таптакыр сүйлөшпөй эле уктап калат. Айжамал болсо жалгыздыкты сезе баштады. Анын ичиндеги боштук күндөн күнгө чоңоюп жатты. Ошол боштукту байкаган адам Тимур болду. Тимур Азаматтын иниси. Ал дайыма шайыр, адамдардын көңүлүн көтөргөн жигит болду. Айжамал менен башында жеңесиндей эле тамашалашып сүйлөшчү. Бирок акырындап алардын сүйлөшүүлөрү тереңдей баштады. Бир күнү экөө короодо отурушту. «Сен мурункудай күлбөй калдың», — деди Тимур. Айжамал жылмайганга аракет кылды, бирок көздөрү аны сатып койду. «Баары жакшы эле, жөн эле чарчадым окшойт», — деди ал. Тимур унчукпай туруп калды. Анан акырын айтты: «Сен жалгыз эмессиң». Ошол сөз Айжамалдын жүрөгүнө тийди. Ошондон кийин экөө көп сүйлөшө баштады. Айжамал өзүнүн ичиндеги сырларын, оор сезимдерин айтып берчү. Тимур болсо угуп, колдоп турду. Бирок бир күнү экөө тең түшүндү, бул жөн гана жакындык эмес экен. Бул сүйүү эле. Айжамал коркуп кетти. «Жок, бул туура эмес», — деди ал, көзүнө жаш толуп. «Сен менин кайнымсың». Тимур да кыйналды. «Мен да ушуну каалабадым, бирок жүрөк укпай жатат». Экөө тең алыстагы аракет кылышты. Сүйлөшпөй, бири-биринен качышты. Бирок ошол тынчтык андан да оор болду. Айжамал өзүн күнөөлүү сезип, түнү менен ыйлап чыкчу. Ал Азаматты да жоготкусу келбей турган. Бирок жүрөгүн да тана албай жатты. Бир күнү ал чыдай албай Азамат менен сүйлөшүүнү чечти. Кечкисин ал аны күтүп отурду. «Биз сүйлөшүшүбүз керек», — деди ал акырын. Азамат таң калды. Көптөн бери мындай олуттуу үн уккан эмес. Эмне болду? Айжамал көзүнө жаш алып: «Биз алыстап кеттик. Сен байкадыңбы?» Азамат унчукпай калды. Чынында ал байкаган, бирок моюнга алгысы келбей жүргөн. «Иш көп, чарчап жүрөм», — деди ал жай гана. «Жок, маселе иште эмес», — деди Айжамал. «Биз бирибизди жоготуп жатабыз». Бул сөздөр Азаматка катуу тийди. Ошол түн узак сүйлөшүү менен өттү. Биринчи жолу экөө ачык сүйлөштү. Айжамал өзүнүн жалгыздыгын, жетишпеген жылуулукту айтты. Бирок Тимур тууралуу унчуккан жок. Ал сырды жүрөгүндө сактап калды. Азамат да ойлонуп калды. Эртеси күндөн баштап ал өзгөрүүгө аракет кыла баштады. Башында баары жасалмадай сезилди. Бирок акырындап ошол жылуулук кайра кайта баштады. Ал эми Тимур ал баарын түшүндү. Бир күнү Айжамалды чакырып сүйлөштү. «Мен кетем», — деди ал. Айжамал селт этти. «Эмне үчүн?» Тимур терең дем алды. «Анткени бул туура эмес. Мен агамды жоготкум келбейт». «Сени дагы кыйнагым келбейт», — Айжамал ыйлап жиберди. «Биз жөн эле адаштык, ооба», — деди Тимур. «Бирок ар ким өз ордун табышы керек». Ошол күнү экөөнүн акыркы сүйлөшүүсү болду. Тимур шаарга кетти, убакыт өттү. Айжамал менен Азамат акырындап мамилесин калыбына келтиришти. Бул оңой болгон жок. Ишеним кайра курулушу керек эле. Бирок алар аракет кылышты. Азамат бир күнү айтты: «Мен сени кайрадан сүйүп жатам. Мурдагыдан да катты, күчтүү». Айжамал жылмайды. «Көздөрүңдө жаш бар эле, бирок бул жолу кубанычтын жашы». Бир нече айдан кийин алар жаңы үйгө көчүп кетишти. Жаңы жашоо башташ үчүн. Ал эми Тимур алыстан кабар алып турду. Ал дагы өз жашоосун баштады. Жүрөгүндөгү эски сүйүүнү акырындап
кое берди. Бир күнү ал өзүнө ылайык адамды жолуктурду. Тынч, таза сүйүү. Айжамал да аны кечирди. Өзүн да кечирди. Бир кезде тыюу салынган сүйүү болгон сезим акыры туура жолго түшүп, баары өз ордун тапты.